Мээримдүү райымдуу жараткан Алланын аты менен баштамакчыбыз. Бул албетте таанышуу аянтчасы. Көптөгөн айымдар, мырзалар үй бүлө курушуу үчүн бир аз дагы болсо адамдардын бир кишине салым болсун деп ушул аянтчаны ачтык. Бирок бул каналда бир гана тааныштыруу эмес, көптөгөн жашоого керектүү кеңештерди дагы бере жүрөлү. Анткени үйлөнгөнгө чейин жана үйлөнгөндөн кийин дагы адамга адам керек дегендей биздин кеңештерибиз жашооңуздарда иштеп калышы мүмкүн да. Айтар сөз, келиңиздер айымдар, жөнөкөй эле бололучу. Жөнөкөй эле болуп, бири бирибизге көйгөйүбүздү айтып, сырларыбызды айтып, сырдашалычы, жакшылап сырдашып, жакшы сырдашып кетсек, мамилебизди улап, ак никеге кадам таштайлы. Өмүр күндөн күнгө кыскарып атат, узарган жок. Бул ачык эле сөз. Биз акыретке кетсек дагы ошол аялыбыз менен акыретте бирге болобуз да, бирге болушубуз керек. Аял каякта болсо, эркек дагы ошол жакта болуп калат да. Аял тозоктук болсо күйөөсүн дагы сүйрөп кетет деген нерсе бар да. Ошон үчүн ажырабайт экенбиз биз эч качан. Ошондуктан келгиле жөнөкөй эле бололу. Силерге биз керекпиз. Сиздер биздерге керексиздер да. Ошо керектигибизди эртерээк билели. Ар бир нерсенин учурунда болгону жана учурунан дагы эрте болгону жакшы экен да. Айтар сөз, бүгүн президент келген 23-июнда биздин Жумгал району Чайык айылына эл менен жолугушуубузду 2 сааттан ашты, бир 10-15 мүнөт. Ошону угуп эле жүргөнбүз, күн ушунчалык даярдыктар болуп, жолдор тазаланып, иреттелип атканда. Бирок биз жыйынга кичине эртерээк барыш керек болчу. Зал чектелүү да кичинекей эле. Орун калбай калыптыр. Сөз сүйлөй турган адам эң биринчи көбүрөөк эртерээк барыш керек болчу. Жарым саат, 1 саат. Номер алып коюш керек болчу. Президентке жакшы ниет менен мамлекет үчүн жана өзүбүздүн район үчүн бир кыскача идеяларыбызды айталы дегенбиз да, арманыбызды эмес, идеяларыбызды. Бирок тилекке каршы айта албай калдык. Эми Алланын буйругу дейбиз. Балким айтпаганыбыз биз үчүн пайдалуураак болду. Алла таала аны билет да. Эми мындан кийинки жолугушуулар болуп калса, ошолорго мындай даярданалы жүрөлү. Эгер мындан кийин да президент керек боло турган болсо, ошол видеону таап YouTube'дан кайра сиздер менен биргеликте чогуу көрөлү деген маңызда ошол видеону тартып жатабыз. Негизи эрте болгон жакшы экен, өлүмдөн башкасы баардыгы эрте болгон жакшы экен да. Анан президент саат 12:10 башталды, 10 бир 10-15 мүнөт өткөндө. Анан 12 болуп калганда, жакын калганда президент айтты, Сатыр Нуркожоевич, эми мен кете берейин. Губернатор менен чогуу кетпейт Кочкорго. Бул жерде калып сиздердин көйгөйүңөрдү угат. Анан мен дагы бул киши аркылуу билип алам, бияка таштап койгула деди билдирүүңөрдү. Ошентип анан калды. Калгандан кийин телефондорубузду эшикке таштаганбыз да, милициялар алып калганда. Телефонду алып, анан кайра бери келели десек, билбестиктен кетти да. Баягы губернаторго суроо бериш үчүн дагы мындай кезекке туруп жазылып коюш керек экен эртерээк. Анан биз эшикте көпкө чейин жүрүп калдык, бир жарым сааттай ошо телефон көп, аябай кеминде бир 20-30той телефон эшикте калды го дейм. Почти бүт эле адамдар таштады да телефон жок эле барсак болмок экен. Ошол аябай азгырды да. Телефонду милицияга берип андан алыш үчүн күтүп. Анан кайра келгиче бир 41-орунга ээлешип калдык да. Анан мына 2-3 адам калганда анан кайра губернатор дагы кетем болуп, ошентип анан бир 2 киши калганда биз дагы жетишпей калдык. Бирок кагаз жүзүндө, кат жүзүндө ала барганбыз. Аны тигил жердеги жазып отурган каттоочуларга бердиртип койдук. Микрофонду кезек берип, мындай иреттештирип отурган бала, мен берип коеюн деп, столдогу мындай жазып кабыл алып турган, каттап отурган кыздарга алып барып берип келди. Бирок өкүнүчтүүсү ошол жерде мындай жакшы бир сүйлөсөм болмок деген мындай өкүнүчтө калдым да. Көрсө күн сайын мындай машыгып жүрүш керек экен да, машыгып, эл менен аралашып, ошондойлор керек экен. Мокок болуп мындай ошондой жерлерде тартынчаактык кылып коет экенбиз да. Мен дагы өзүм дагы жоошураакмын, анан тартынчаакмын да. Жоош менен тартынчаактык бириккенде адам ичибизде мындай кыйналып эле калат экенбиз да. Өзүбүздүн мүдөөбүздү айта албай эле калат экенбиз да. Мындан ары ошондой болбош үчүн көбүрөөк
адамдар менен аралашышым керек болуп калды. Сиздерге да көбүрөөк чыгып сүйлөшүп коюшум керек болуп калды. Ушунун баардыгы видеого чыкканын, сүйлөгөнүм, ошондой жыйындарга барушума, айтышыма мындай тренировка болот да, машыгуу болот экен туугандар. Эми таанышуу бөлүгүбүзгө кайтып келсек, албетте таанышууга мырзалар муктажбыз. Бирок тартынчаактык, пикир келишпечүлүк жана никеге болгон даярдык өтө жогорку деңгээлде болбосо дагы, ошол ниети болгон үчүн дагы таанышсаңыздар, урматтуу айымдар, эгер сиздер менен таанышып, жакшы мамиледе болуп калса, ал экинчи жолугушууга мындан кийин мырзалар жакшы барабыз, жакшы даярданып барабыз да. Улам сабак ала отурупчу көрө көзөм болот адам. Сүйлөй чечен болосуң дейт. Ошондуктан өзүбүздү колго алып, бири-бирибизди кечирип, убакыт бөлөлүп баардык нерсеге жетиш керек экен да. Көрө калат деп үйдөгү жумуш менен, мекемедеги жумуштар менен, же болбосо окуу менен эле жүрсөк, бирок адамдар менен ишибиз жок болсо, үй бүлө куруу ниетибиз жок болсо, аракетибиз жок болсо, бул муктаждык да, бир күнү ачка болобуз. Мырзалар айымдарга ачка болот, айымдар эркектерге ачка болот. Анан ошол ачкачылыкты арам жол менен зынага барып дагы болсо шайтан бир жагынан түртөт, Кудай сактасын. Ошондойго барып кетпейли. Ошондон сактаныш үчүн өзүбүзгө коргон кылып коюшубуз керек экен да. Страховка кылып коюшубуз керек, үйлөнүп коюшубуз керек. Анан үйлөнгөндөн кийин ажырашпаш керек да. Ажырашуу эң акыркы точка экен да. Туугандар. Анда шашылалы, туугандар, келгиле жазгыла, таанышуу аянтчасы деп Инстаграмдан издесеңиздер болот. Бул жерге азыр латын тамгасы менен баракчабыздын атын жайгаштырып коебуз. Ошондой деп издегиле. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшеев. Ассаламу алейкум туугандар. Лайктан базгыла, лайктан.